Сиздин оюңузча бүгүнкү күндө кайсы партиялар оппозиция? Негизи оппозиция барбы бүгүнкү күндө? Эмнеге оппозиция болсо, бийлик узурпацияланып, бир президенттин колуна чогулуп калганын айтпайт. Чыныгы коррупцияны айтпайсыңарбы деп. Чыныгы коррупциянын артында турган адамды айтпайсыңарбы деп эл изилдеп атпайбы? Ошон үчүн баарына каршы деген партия жеңген атпайбы? Садырды түрмөгө тыгып, партиясын бирөөгө алып берип, Текебаевдин путун тушап, партиясын бирөөгө алып берип, Мелисти кууп чыгып, партиясын бирөөгө алып берип, ушунун эмнеси адилеттүү шайлоо? Олигархтар, коммерсанттар, базаркомдор кол астында иштегендерди мажбурлабай, жигитче саясатка катыша турган болсо, 5%га да жетпейт биринин да рейтинги. Коррупция менен Күрөшүү болгон жок. Болгон жок. Коррупция менен күрөшкөндө Кыргызстанда, Кыргызстан 1 жылда карызынан кутулат. Мен эч кайсы партияда тизмеде жокмун. Ассаламу алейкум, ардактуу көрүүчү. Бул суроо долбоору Алпарович Азирет Осмонов. Бүгүнкү биздин суроолорубузга жооп бере турчу коногубуз 5-чакырылыштын депутаты Бактыбек Калмаматов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Суроо. Кече жакындан бери сиз массалык маалымат каражаттарына байма-бай чыгып, активдүү болуп баштадыңыз. Негизи эле бул сизге тиешелүү эмес, жалпы саясатчыларга тиешелүү суроо болушу мүмкүн. Эмне үчүн шайлоого келгенде эле бардыгы чыркырап чындыкты айтып чыга калышат, эмне үчүн шайлоого чейин ошол сөздөрүн айтышпайт? Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Эми азыр өзүңөр белгилегендей, бул суроо чындап эле мага тиешеси жок экен. Анткени мен шайлоонун алдында чуркап калгандай, мен эч кайсы партияда тизмеде жокмун. Мен 7-чы чакырылышка талапкер дагы эмесмин. Мен өзүмдүн билдирүүлөрүм менен өзүмө бир нерсе сураган да жерим жок. Өзү чын-чынына келгенде саясатта моралдык укук деген бар. Мен бүгүн өлкөдө болуп аткан саясий кырдаалга баа берүүгө милдеттүү деле эмесмин өзү негизи. Мен жогорку кеңештин депутаты эмесмин, министр эмесмин, президент эмесмин. Мындайча айтканда мен жооптуу кызматчы дагы эмесмин. Мен жөн эле катардагы жаранмын. Бирок ага карабастан өлкөдөгү абал ушундай бир мындай төмөнкү деңгээлге түшүп баратат. Ар бир жаран үнүн кошо турган деңгээлге жетип калды. Ошондуктан менин сүйлөп аткан сөзүмдө башка саясатчыларга салыштырмалуу объективдүүлүгүнө жана калыстыгына кепилдиги бар. Эмнеге дегенде, чындап эле силер айткандай саясатчылар тигил же бул чоң бир саясий нерселерге аттанып атканда, талапкерлигин коюп атканда чыга калмай адат, бул чындап эле. Мындайча айтканда бул бир эле сиздин оозуңуздан эмес, бүтүндөй Кыргызстандагы элге калыптанып калган, мындайча айтканда дүжүр суроо. Бардык эле элдер ушу эмнеге саясатчылар сүйлөсө эле, мисалы үчүн бизди деле социалдык тармактарда чындап эле ушундай сындап аткандар көп экен. Өзүнүн партиясына очко топтоп атат да, депутаттыгы үчүн айтып атат да депчи. Азыр сиз эч кандай партияда жокмун дедиңиз, партиялардын тизмесинде жокмун дедиңиз. Анан кечээ күнү сиздин Азаттыкта берген интервьюңуздан кийин аябай талкуу жаратты бул интернет тармактарында. Комментарийлерде ар кандай болжолдоп атышат эми. Бул Бактыбек Калмаматов эч кандай партияларга кире албай калыптыр, эч ким менен эч кайсы партия албай коюптур, эч ким менен келише албай калыптыр деп. Негизи эмне үчүн шайлоого барган жоксуз? Бул мындай эч кайсы мындай эң орчундусунан баштайлычы, эч кайсы партия албай коюптур дегенгечи. Кайсы партиялардан кандай сунуш түшкөнүн, кайсы тизмелер сунуштулганын мен тилекке каршы азыр айтсам бул мындай этикага да жатпай калат. Муну мындай көрүүчүлөр да туура түшүнөт деп ойлойм. Мен өзү негизи эле пенденин алдында мындай актанбаган адаммын. Саясатым ошондой образда жүрөт. Мен тынбай эле чуркап чыгып деле бир нерселерди айтып бербейм. Мындай жаңга батып, мындай чыдабай сыздатып калганда гана мындай бир айтып коймой адатым бар да. Анан бул суроого менимче ушул мени тизмесине чакырып,
сен Кыргызстанда салмактуу саясатчылардын катарына киресиң, биздин тизменин алдыңда болуп бер деп мага сунуш түшкөн 4-5 партиянын лидери болгон. Менимче ушулар айтып койсо, бул мындай чын дагы болмок, анан объективдүү дагы болмок да. Азыр мен айтсам, тарабы мактангандай болуп калат. Экинчи тарабы бул тигил саясий партиялар бүгүнкү күндө шайлоого баратат, мен ошол партияларды агитация кылгандай да болуп калам да. Ошондуктан менин шайлоого катышпай калганым бул менин эч кимге батпай калганыма, же болбосо мен эч ким албай койгондугуна бул мындай тиешелүү эмес да, бул мындай чындык эмес. Анан эми мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн мен бир эле мисалды салыштырып коеюн. Менин элдин арасында канчалык саясий кадырым бар экенин, канчалык адамдык кадырым бар экенин муну эл өзү жакшы билет. Мен бир олигархтын же болбосо бир кландын баласы эмесмин. Мен карапайым айдоочу менен мугалимдин үй бүлөсүнөн чыккан катардагы саясатчымын. Негизи азыр эми сиздин бул саясий чөйрөдө сиздин көрмандарыңыз бар, сиздин колдоочуларыңыз бар. Алар дагы сизди ушул саясий Кыргызстандын саясатынан көргүсү келип атат, жогорку кеңештен көргүсү келип атат. Эмне үчүн быйылкы шайлоого катыша алган жоксуз? Ар ким эми өлкө ушунчалык башаламан болуп кетти. Өлкө боюнча өзү негизи бир эле чындык болуш керек. Бирок ушунчалык башаламандык болуп кеткенине караганда азыр ар кимдин өзүнүн чындыгы болуп калды да. Анан азыр бирөө бир нерсе айтса мындай ишенбей тургандай эле болуп калды да. Ошентсе да мен өзүмдүн чындыгымды эл менен бөлүшөйүн деп атам да. Мен көп ойлондум. Эмнеге шайлоого баргандан баш тарттым да. Мен баш тарткан партиялар бул Кыргызстандын эртең 7-чи чакырылышына сөзсүз өтө алат деген партиялар болчу да. Эмнеге баш тарттым? Бул шайлоого катышсам, бир эле менин мандатым эле чечилет экен. Менин мандат алуу маселем эле чечилет экен да. Мен депутат эле болот экенмин, анан ошо менен бүтөт экен. Башкача айтканда, бул шайлоого менин катышуум тигил же бул партиянын шайлоодо гана жеңишин багындырганга эле багытталып калат экен да. Мен өлкөдөгү ушундай чоң кырдаалды, саясий башаламандыктарды, адилетсиздиктерди көрүп туруп, мен тигил же партиянын жеңишин эмес, мен жалпы элдин жеңишин камсыздагым келди. Эл менен бул сапар партияларга каршы, мындайча айтканда, бир тигил партияны же бул партияны жамандап эмес, чындап элдик демилге жеңсин дедим. Ошондуктан бул сапар мен эл менен шайлоого катышайын деп чечтим. Мен эч бир партияга мындай арыздоом, арманым жок. Ушул силердин эфириңерден пайдаланып, мага ишеним көрсөтүп, сенин мындай мүмкүнчүлүгүң чоң, сен бизди менен катышың керек деген партиялардын лидерлери болду да. Мен ошолорго мындай терең ыраазычылык билдирдим. Аллах ыраазы болсун. Ошол эле учурда мени дайым кандай күндө болбосун дагы колдоп келаткан, ар бир саясий ушундай бир кырдаалда тирөөнч болуп берип аткан элиме да ыраазычылык билдирдим. Сиздин бул шайлоого катышпаганыңыздын, такыр эле катышпай койгонуңуздун себебин бул бардыгына каршы деп түшүнсөк болобу? Негизи эле ушул бардыгына каршы деген нерсе бул бүгүнкү күндө интернет тармактарында дагы массалык колдоого ээ болуп келе жатат да. Бул нерсеге сиз ишене аласызбы? Эгер мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, чындап эле менин катышпай койгондугум бул бир чети баарына каршы дегендей мындай түшүндүрүлүп калат. Муну туура эле түшүнсө болот. Могул баарына каршы деген электорат, шайлоочунун көбөйүп баратканы бул 7-чи чакырылышка кетип аткан талапкерлерге болгон көрсөткүч эмес. Бул бүтүндөй өлкөдөгү саясатка, бүтүндөй өлкөдөгү башаламан башкарууга, элдин чыдамы түгөп тажаганынын белгиси. Биз буну партияларга карата каршылык протест деп билбешибиз керек. Бул эң биринчи кезекте узурпацияланган, бир гана президенттин колуна чогулуп калган бийликке болгон каршылык. Бул баарына каршы деген демилге, бул бир эле шайлоодо
каршы, баарына каршы графасына добуш берүү менен эле бүтпөйт. Бул жогорку кеңештин шайлоосунан кийин дагы чоң саясий толкундоолор, жада калса чоң Кыргызстандагы бурулуштар жөнүндө кабар берип атканынан айтсак болот. Баарына каршы деген топ шайлоочулардын жамааты болуп көрбөгөндөй, Кыргызстандын тагдырында мындай чоң көрсөткүчтү көрсөткөн эмес. Бүгүн жалпылап буга чейин бүгүн азыр шайлоочулардын катышкандарынын 20%, 25%-на жетти деп атат. А шайлоого таптакыр келбей койгондор бар. 30%-тен ашык. Мен урдум ушу шайлооңду, бийлигиңди да урдум, менин добушума эч нерсе чечилбейт дегенде. Биз буну дагы шайлоочуларды дагы баарына каршы деп түшүнүшүбүз керек. Башкача айтканда, бүгүн баарына каршы деген электораттын добушу 50%-дан ашты. Барын кошкондо. А биздин Кыргызстандын ичиндеги саясий партиялардын рейтинги чындап акчасын таркатпай, элдин көзүн боебой, бийлик административдик ресурсту колдонбой, олигархтар, коммерсанттар, базаркомдор кол астында иштегендерди мажбурлабай, жигитче саясатка катыша турган болсо, 5%-га да жетпейт биринин да рейтинги. Ошондуктан баарына каршы деген топ бул шайлоодо жеңишке жетет экенин, эгер жеңишке жете албай кала турган болсо, бул чоң саясий толкундоолор калып келет экенине мен кепилдигим бар. Буга чейин биз эки революцияны башыбыздан өткөрдүк. Мына ушул революциялардагы биздин саясатчыларга сабак боло алдыбы? Биздин саясатчылар ушул революциядан сабак алдыбы? Негизи эле бул биздин Кыргызстанга бир адатка айланып бараткандай көрүнөт да. Эмне үчүн революция болуш керек? Негизи Кыргыздан жоош, Кыргыз элинен момун, Кыргыз элинен сабырдуу, кайраттуу элдер аз эле. Кыргыз башынан ылдый жугунду куюп атса деле кээ бир учурда сабыр кылып түтүп кое беребиз. А мына бол биздин өлкөдө эки жолку революциянын болуп кетишинин себеби, эң негизги себеби. Эки себеби бар. Мен ошо биринчи себебинен баштайын. Кыргызстанда мыйзам талаасында күрөшүүгө, мыйзам талаасында маселе чечүүгө мүмкүн болбой калган. Себеби бийлик бул алдуулар менен коммерсант, олигарх, криминал, ушуга окшогон алдуулар менен элдин карапайым ортосундагы арбитр, мындайча айтканда рефери, судья, калыстыкты, адилеттүүлүктү камсыздап бере турган институт. Тилекке каршы бийлик дайым олигархтар тарабынан, криминалдар тарабынан узурпацияланып, эл шайлаган, эл каалаган адам эмес, башка ошол кландардын каалаган адамдары келип калып, алар элдин тарабында эмес, өздөрүн каржылаган кожоюндарынын таламын талашып, эл адилетсиздикке чыдабай кеткенде жарылып кетип атат. Бүгүн дагы Кыргызстанда адам чыдай албай тургандай, адам буркурап ыйлай тургандай адилетсиздик болуп атат. Бул сөзсүз жарылат. Бүгүн ириң болуп, шишип, жанкы казанда сүт бороктоп кайнап, ашкандай болуп туруп, ашып келатат. Эмне үчүн революция болсо деле, кайра эле ушундай кырдаал жарала берет дегенге экинчи себеп. Бийликти эл чындап эле алмаштыргысы келет. Бирок эки революцияны тең, биринчи революцияны дагы, экинчи революцияны дагы эл эмес, сырткы күчтөр жасады. Сырткы саясий күчтөр жасады. Алар Кыргызстандын жашоосу жакшы болуп кетсин деп эмес, тышкы саясатта, геополитикада өздөрүнүн Орто Азияга болгон таасирин чоңойтуу максатында жасап атышат. Бирок биздин адилетсиздикке болгон
чыдамыбыздын кетип баратканын колдонуп туруп жасап атат. Бул эл жасаган революцияга окшоп калып атат. Кыргыз эли өзү революция жасап көрө элек. Ошондуктан революциянын максаттары ишке ашпай, революциядан кийинки келген бийликтин өмүрү аябай кыска болуп атат. Ар бир революциядан кийин жогорку кеңеште, бийликте, өкмөттө кыска бир убакытка мага окшогон карапайым балдар пайда болот. Саясатчылар, саясий партиялар бизде мына мен сенин өкүлүңдү алдым, карапайым шортапанды алдым, айдоочунун, койчунун, малчысын баласын алдым деп шырма кылып колдонуп, а революциянын максаты бүткөндөн кийин көчөгө таштап кетип атат. Бул саясат жалпы Кыргызстанда акыркы 15-20 жылдан бери уланып атат. Ошондуктан биз революциядан сабак алгандай, биз өзүбүздүн колубуз менен эч нерсе жасап көрө элекпиз. Болгону биз тышкы күчтөрдүн таасири менен ушундай нерселерге барып атабыз. Мына азыр эч кайсы тышкы күчтөрдүн аракети байкалбайт. Бирок эл ушундай деңгээлге жетти азыр. Ушундай деңгээлге жетти. Эмне кылсаң ошол кыл, өз эрким үчүн, өзүмдүн эркиндигим үчүн, өзүмдүн укугум үчүн мен эми мындан ары өзүм күрөшөм деп турат. Буну кыргыз эли кече апаат келип, бийлик кол куушуруп отуруп калганда, ар бири өзүнө өзү жөлөк болуп, өзүн өзү көтөрүп калат экенин, өзүнүн тагдыры үчүн өзү гана ушундай камкор экенин далилдеди пандемия учурунда. Мына сиз айтып аткан нерселерди бул толкундун болуп кетпөөсүн азыркы бийлик алдын ала алабы? Көбү ушинтип ойлойт, алдын алып койсо болот да депчи. Мен эми ушу ичинде, бийликтин ичинде болуп көргөн адам катары, ушул элдин эң негизгиси Аллахтын буйругу менен мен ушул депутат болушум мага буйруду. 26 жашымда жогорку кеңешке депутат болуп бардым. 5 жыл иштедим. Тилекке каршы кийинкисинде жогорку кеңеште олигархтар басып алды. Биздей малчы койчунун баласына ал жакта орун калбай калды да. Ал жакта эч нерсе көрүнбөйт экен. Эмнеге? Себеби эл өзүнүн арасынан лидер издебейт экен. Эл аттуу баштууну издейт экен. 2 кабат үйү бар, анан чоң темир тулпары бар, Байманаптын, олигархтын балдарын издейт экен. Биздин лидерибиз болот деп. Ошолорго карап түздөнөт экен. Өмүрүндө бир күн маршруткага чыкпаган адам, өмүрүндө бир күн квартирада жашабаган адам, өмүрүндө бир күн ош базарга, мал базарга барбаган адам, сиз экөөбүздүн тагдырыбызды, сиз экөөбүздүн жашоо маңызыбызды кайдан билмегиле? Алар кантип, алар алдын алганга кантип акылы жетмегиле? Алар чындап эле элге кызмат кылып атам деп ойлойт, бирок эл эмне кылып эшикте азап чегип атканына алардын көзү жетпейт ал жактан. Көздү бийликке барганда абсолюттук түрдө май басып калат деп атпайбы? Мен ушунун түшүндүрмөсүн айтып берейин да. Эмнеден улам? Президенттин көзү бул улуттук коопсуздук кызматы. Бүгүнкү өлкөдөгү улуттук коопсуздук кызматы кылып аткан беспределди карап туруп, президенттин көзүн май басып калбады дегенге кепилдик жок болуп атпайбы? Президенттин кулагы дегеним, КГБ бул президенттин кулагы. Президенттин кулагы деген СМБ президенттин кулагына жаккан гана нерсени угуздуруш үчүн президентти сындагандарды күнбү түнбү үйүнөн таап кечирим суратып, Facebook, Instagramдан чөгөлөтүп жалдыратып атпайбы? Президенттин кулагына чындыкты эмес, президенттин кулагына жагымдуу нерсени угуш үчүн кошомат кылып атпайбы? Президенттин көзү деген башкы прокуратура болот. Элдердин укуктары тебеленип,
элдердин адилетсиздиги өкүм сүрүп, бийлик тарабынан өкүмзардык зомбулук болуп атканын көрүп атпайсыңарбы? Демек президенттин көзү май басып калды деген белгиби бул? Эгерде президенттин көзү май баспаса, прокурор иштемек да. Президенттин көзү бул прокурор. Президенттин кулагы бул СМБ. А президенттин оозу бул парламент. А парламент президенттин оозу эмес, мурду болуп чимкирей куюлуп отурбайбы? Өзүңүз айтып атасыз, бул күч структуралары негизи эле бул президенттин колунда бул коррупция менен күрөшүү бирден бир миссиясы деп. Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүү канчалык деңгээлде иш жүзүндө жүрүүдө? Эми мындай, мен дагы өзүм ыңгайсыз болуп атам да, мындай тигил же бул ишке баа бериш үчүн, мисалы үчүн, мына баланын бою бийикпи же паспы дегенге биринчи ошо баланын өзү болуш керек да. Мен айткандайчы, бул баланы көрүп туруп, мен, например, Азиреттин бою узунбу же кыскабы десе, мен сени көрүп туруп айта алам да. Сиз азыр мага ушундай суроо берип атасыз, жок нерсе жөнүндө суроо берип атасыз да. Демек таптакыр күрөшүү болгон жок. Болгон жок. Коррупция менен күрөшкөндө Кыргызстанда, Кыргызстан 1 жылда карызынан кутулат. Түшүнөсүзбү? Коррупция менен Кыргызстанда күрөшкөндө Кыргызстанда бир адамдын кредити албай калат. Коррупция менен президент күрөшкөндө Кыргызстанда 3-4 жылда үйү жок бир да жаран калбай калат. Биз Кыргызстан үйлүү жайлуу эмес, колубузда бирден экиден кул кармай турган мамлекетпиз. Бар болгону өлкөдөгү Кудай берген ырыскы адилетсиз бөлүнүп, 4-5 гана адамдын колуна чогулуп калды. Эгерде бунун баарын тең бөлө турган болсок, Кыргыз айлыкка эмес, Кыргыз таптакыр башкача жашап калат. Бирок Кыргыз дагы, эл дагы ошондой бурулушка өзү дагы даяр боло албай атат. Мына эми тынбай алдана берип, жаңы бармагын балта менен чапкандай болуп, эми мына тиштенип келатат. Бирок тынбай эле революция боло бериши, бул өлкөнү эле эмес, өзүбүздү да артка тартып атат. Бул бизди үмүтсүздүккө байлап атат. Мына бүгүн эшикке чыгып, элден сурагылачы, кайсы кимди колдойт элеңиз десе, мындай бир кыска эле энең байтал деген сөгүш угуп атабыз да элдин оозунанчы. Бар саясатың менен бир жериңе кирип кетчи дегендей эле айтып атат. Мындай тийбей тур дейт, мен бул жагын өзүм эле кылып атам, жакшы эле болуп атат депчи. Бул эмнеден кабар берет? Бул бийлик өзүнө жүктөлгөн милдеттерден качып, жөн эле мындай бир жалгандардын артына бекинип алды дегенден кабар берет. Коррупция менен күрөштүн эң ачык салыштырмалуулугу дал азыр мен айтып берген мисал. Коррупция менен күрөшкөндү эл сезет. Эл коррупция менен күрөшкөндө эл больницанын оозунда тилемчидей болуп өлбөйт. Аба жетпей. Бүгүнкү күндө эми бардык саясий партиялар мына шайлоого баратышат. Бардыгын карап көрсөк, алдыңкы тизмеде турган ушул биз жаштар менен баратабыз, жаңы жүздөр менен баратабыз деп жакшы бир ураандарды коюп баратышат. Негизи 7-чи чакырылыштын тагдыры кандай болот? Сиздин оюңузча? Жаштар боюнча чындап эле мындай көп сөз айтылып атат. Мен жаштардын саясатта болуусун кубаттайм. Бирок мындай жалганга ишенбөөгө чакырам. Азырет, сен да жаштың, мен да жашмын. Мен мына араң 35-темин. Мекеним Кыргызстанга, биримдикке, же болбосо Кыргызстанга, ошолордун алдыңкы тизмесине кирген жаштардай болуп мени кире албайт дейсиңерби? Же ошол жаштарга салыштырмалуу менин акылымы тайгы деп ойлойсуңарбы? Маселе абийирде.
Маселе алардын депутат кандай депутат болот экенинде. Алар балким бизден жакшы депутат болушу мүмкүн. Бирок кайсы жол менен жетип атканында. Өмүрөк Чиркеш мен устатым айтат. Максат бул жакшы дейт. Максат бул жакшы. Бирок максатка бара турган жол андан маанилүү. Бай болуш үчүн сөзсүз эле арамдан, бийликке жетиш үчүн жөн эле кошоматчылыктан турбаш керек. Жаштарды силер ошолорго курал болуп атасыңарса, эмне мен ЗАГСка барып эмне катыны болуп тийип атыпмынбы дейт. Бул жөн эле сөз таппай калгандагы жооп. Сен катыны болуп тийген жоксуң, ЗАГСка барып учетко турган жоксуң. Бирок мамлекетте болуп аткан беспределди жасап аткан партияларга өзүңдүн кадырың менен добуш алып берип атпайсыңбы? Бул бирөө-бирөөнү пычактайм десе пычагын көтөрүп келгенге барабар. Бирөө-бирөөнү муунтуп өлтүрөм десе жибин кармап бергенге барабар. Бирөө-бирөөнү сабайм десе колун байлап бергенге барабар. А мен андай боло албайм. Түшүнүктүү. Буга чейин сиздин сүйлөгөн сөздөрүңүздү, көтөргөн маселелериңизди интернет тармактарынан бир сыйра көрүп чыктым. Ал жакта бүт аябай курч, анан чуулгандуу маселелерди көтөрөт экенсиз. Бул жолу дагы жөнөкөй сөздөрдү айтып аткан жоксуз. Негизи мындай маселелерди көтөрүүдө бир топ опурталдуу, анан чоң риск бар. Сиздин өмүрүңүзгө дагы бул чоң риск болушу мүмкүн. Кандай муктаждык бар мындай маселелерди көтөрүүгө? Муктаждык, эч кандай муктаждык жок десем деле болот да. Муктаждык деген бул кызыкчылык дегендей угулуп калышы мүмкүн да азырча. Эгерде саясатчынын өзү мындай турган эле, мындай бара турган максаты бул бийлик. Же болбосо, мына азыркы бүгүнкү күндүн мисалында ала турган болсок, депутаттык. Эгер мен кандайдыр бир саясий шоу жашап, же болбосо бир нерсени көздөгөнүмдө, анда мен тизмеге туруп шайлоого бармакмын. Саясатчылар мындай элдин тили менен айтканда халастой атпайт. Азыр менин жасап аткан кыймыл аракеттерим бул мындай жөн эле халастой атып бергендей болуп атат да. Ошондуктан ушунун өзү мен эч кайсы партиянын тизмесинде жоктугум. Мен эч кандай бир саясий максат көздөбөгөнүмдүн далили десек дагы болот да. Анан менин саясаттагы өзүмдү өзүм алып жүрүм. Бул эң биринчи менин шайлоочуларымдын, менин колдоочуларымдын, менин электоратымдын мүнөзү. Мени ушундай адамдар колдойт. Адамдар менен сүйлөшкөнүмдө өлсөң дагы айт дейт. Анан ошондой сенин артыңда чындыкты айта турган бирөө бар деп каратса, ошол чындыктын шамы өчүп калбаш керек деп мен ошол жоопкерчиликти сезем. Кыргызда бир жаман адат бар. Байдын баласы бай болот, бийдин баласы бий болот. Тең теңи менен, тезек кабы менен сендей шопурдун баласына бале барбы деген. Сендей койчу, малчы, уйчунун баласына бале барбы деген. Сендей касапчы, соодачы, базарчыга бале барбы деген. Мен ошондой миллиондогон карапайым үй бүлөнүн ичинен чыккан баламын. Менин колумда байдын баласы эле бай болбойт, бийдин баласы эле бий болбойт. Адилеттүүлүк болуш керек. Карапайым элден дагы чыгыш керек деген желек бар. Менин мүнөзүм ошол желекти жерге таштабаш. Акыркы бир колдоочум калса дагы ошондой, мен ошол желекти көтөрүп кете берем. Ошон үчүн мен саясатта тигиндей же мындай адамга ченелген жеке кызыкчылыктарды көздөбөйм.
Мен саясатта бармынбы, жоқмынбы, ел айт деген нерсени айтам. Елде адилетсиздик болуп атабы? Демек мен аны айтам. Себеби менин колдоочуларым ошондой, менен ошону талап кылат. Мындайча айтканда, бир гана ушу мен айтканда, ушу сен айтканда мокумум гана, мен сени гана угуп ыраазы болом деген электорат бар. Ошол электорат үчүн мен канчалык опурталдуу болсо да, канчалык мен үчүн оор болсо да, жеке турмушумда канчалык куугунтуктар болсо да, мен артка кайта албаганымдын себеби ошол. Мисалы үчүн мындай элге бир нерсени түшүндүрүп коеюн деп атам да мен азыр ушул жердечи. Бул эми бир жаңгештик го дешим мүмкүн да. Урматтуу элим, урматтуу жаштар, мен көбүнчө жаштарга басым жасайм, себеби келечек ушулардын колунда, алдыда келаткан чоң бир кордук келатат, ушуну да ушу жаштар көрөбүз да. Кыргызстандын биринчи эгемендүүлүгүнө себепчи болгон Жусуп Абдрахмановдун өмүр баянын окуйсуң. Саясатчылар эми саясатчылардын өмүр баяндарын окуйт да, атактуулардын. Тазалыктын символу болгон Исхак Разаковдун өмүр баянын окуйсуң. Айткандан кайтпаган, ушу мени көп окшоштурушат. Бекмамат Осмоновго көп окшоштурушат да, сен Бекмамат Осмоновго окшошсуң депчи. Бекмамат Осмоновду окуйсуң. Султан Ибраимовду окуйсуң. Насирдин Исановду окуйсуң. Бирок ошолордун өмүр баянын окуп отуруп, ушу өлүмүнө аз калган күндөргө келгенде китебиң менен дуалды бир чабасың. Бардыгы элдин адилетсиздигинен курман болгон. Жок, мен айтып аткан сөздү түшүнбөй азыр жаштар. Алар кимдер деп аткан болсо, акыркы эле мына Өмүрбек Текебаевдин, Дүйшөнкул Чотоновдун, бүгүнкү күнгө чейин түрмөдө отурган Садыр Жапаровдун өмүр баянын көрүп туруп, ушул элдин тагдыры үчүн, ушул өлкөнүн тагдыры үчүн ким баш саят? Элдин колдоосуна татыбай калсаң, ким ушуга коркпой батынып, ким баш саят? Ошон үчүн бизде чыныгы саясатчылар, чыныгы лидерлер жоголуп баратат. Бул эл колдобогондон кийин өмүрүм текке кетип калбасын деп ар ким өзүнүн өмүрүн тандап коюп атат. Мына ушунун натыйжасында биздин бүгүн саясатчылар шал болуп, мындай катуу айтсам, орой айтсам кечирим сурайм, саясий шал болуп, тебелеп атса да каяш айта албай, элди минип, өкүмзардык кылып, адилетсиздикти өлтүрүп койсо дагы акыйкатын сүйлөй албай атат. Акыйкат өлгөнчө, адилеттүүлүк өлгөнчө мен өлөйүн деп чыга албай атат. Ар ким өзүнүн көмөчүнө күл тартып атат. Бардыгына өзүнүн партиясынан башка эч нерсе кызыксыз болуп калды. Бүгүнкү күндө сиз айтып аткан оппозиция, бул саясатта экиге бөлүнүп атышпайбы, оппозиция менен оппозиция. Бүгүнкү күндө көпчүлүк партиялар өздөрүн оппозиция катары элдерге таанытып, биздин бийликке сын айтмыш болуп жүрүшкөндөр дагы бар да. Сиздин оюңузча бүгүнкү күндө кайсы партиялар оппозиция? Негизи оппозиция барбы бүгүнкү күндө? Эми мен мындай байкасам, сен баятан бери эле тигилже бир партияны соктуртайын дегендей болуп кетип атат мындай эфирибизчи. Мен мындай түшүндүрөйүн, азыр бирөөгө кат тийип калбасын да. Эгер оппозиция болсо, эмнеге элдин баары эч ким айтпаган чындыкты айттың деп атат мени? Эгер оппозиция болсо, эмнеге мен үйдөн жаткан жеримен айлам кетип чыгып, саясатка да эч нерсеге тиешеси жок мен сүйлөп атам? Эмнеге оппозиция болсо, элдин баарыңан тойдук, баарың аферист экенсиң деп атат? Эмнеге оппозиция болсо, бийлик узурпацияланып, бир президенттин колуна чогулуп калганын айтпайт? Эмнеге оппозиция болсо, Садыр Жапаровдун түрмөдө жатканын айтпайт?
Эмнеге оппозиция болсо шайлоо адилетсиз өтүп атканын айтпайт. Эмнеге оппозиция болсо бүгүн элдин ичинде быкшып аткан адилеттүүлүктү айтпайт. Оппозиция деген бул элдин тарабы деген. Бүгүн эл оппозициядан эч кимди таппай калып, ушул шайлоого кетип аткан партиялардын ичинен бир конкреттүү оппозициялык күчтү таппай калып, бүгүн бир гана шайлоо бюллетенинде бир гана оппозициялык партия калды. Ал номер 17 баарына каршы деген партия. И ошол партияны эл жеңишке жеткизген атат. И мен да ошол жакка кошулдум. Башка айлабыз жок, эмне кылайлы? Бардыгы эле оппозиция болмуш болуп, күчү жеткени сындаган эле өкмөт, сындаган эле жогорку кеңеш. Бул 80-деги чалга разнарас чыкчы дегенге барабар да. Алдан күчтөн тайып калган абышканы мас болуп келип алып, озуңа карап сүйлө. Сен мен менен чыга аласыңбы дегенде эле болуп атпайбы? Урматтуу саясатчылар, чубакты коюп манасты айтпайсыңарбы деген эл эшикте кызылдап атпайбы? Чыныгы коррупцияны айтпайсыңарбы деп. Чыныгы коррупциянын артында турган адамды айтпайсыңарбы деп эл кызылдап атпайбы? Ошон үчүн баарына каршы деген партия жеңген атпайбы? Анан эми мен башка эч кандай түшүндүрө албайм буну. Эгер оппозиция болгон болсо, көп чындык айтылат. Эл аралап көргүлө. Маршруткага чыккыла, троллейбуска чыккыла, базарга баргыла. Элдин айтканын угуп алып, базардын берки башынан наркы башына чейин ыйлагың келип, ыйлабай чыгып кетейин деп зорго чыгып кетесиң. Себеби сен билесиң, элдин ырыскысы уурдалып атканын. Элдин ырыскысы адилеттүү тең бөлүштүрсө, бир дагы кыргыз мынчалык кор болбойт экенин билесиң. Мына мен чындап билем. Дүйнөнүн көп өнүккөн мамлекеттеринде болдум. Биздикинде бир дагы байлыгы жок экен. Биздикинде ички потенциалы жок экен. Бирок Жапон деген эли бар экен. Корейдин Корей деген эли бар экен. Американын американец деген эли бар экен. Кытайдын Кытай деген эли бар экен. Ошондой дүңгүрөгөн өлкөнү деле, сиз менен менде эле эки буттуу эки колдуу адам куруптур. Пенде. Биз өзүбүз курганга, өзгөргөнгө даяр болбой атабыз. Биз адам уккусу келгенди угат, ошон үчүн алданат. Биз уккубуз келгенди гана угуп атабыз. Акыркы суроо. Ушул 2020-жылкы шайлоо, парламенттик шайлоо адилеттүү өтөбү? Эми бул чоң суроо. Эми силер буну кеспей бере аласыңарбы, бере албайсыңарбы? Эгер кеспейбиз десеңер, кепилдик берсеңер, мен айтайын. Кеспейбиз буну, ушул боюнча беребиз. Мынакей, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Шайлоо адилеттүү өтпөйт. Бул бийликтен адилеттүү деген бул чоң миссия бул. Адилеттүү эмес, адилеттен кичинерек таза деген сөз бар. Жада калса таза өтпөйт. Себеби таза өтпөшүнө мисалдар бар, ишеничтүү. Мен тазалыгынан баштайын. Президенттин бир туган иниси биримдик деген менен партия менен баратат. Ушу кыргыздын пейлин карап туруп, кыргызды ушунча сазга тыккан кошоматчылардын көптүгүн карап туруп, таза өтөт экенине ишенелиби? Шайлоо башталбай жатып мыйзам бузуу менен башталды. Бир партия кечигип калып, болбой эле күчкө салып киргизип коюшту. Ушунун өзү 20-жылдагы эртең күздөгү боло турган шайлоонун абсолюттук легитимсиздигинин далили.
Парламент легитимсиз болуп калды. Бүтө элек шайлоо, бирок легитимсиз болуп калды. Мыйзамдуу жагынан. А эгерде бандиттер үйүнөн урдап чыгып, ур токмокко алып, сен бизге иштейсиң деп аткан фактылардан 1000 деп саналат. 500 сом берем, 2000 сом берем, форма дуаңы тиги жака жылдырып берчи, же бул жака жылдырып берчи дегендер 1000 деп саналат. 10 000 сомго чейин акча таркатабыз деп убада кылып жүргөн фактыларды мен эмес. Президент өзү Совбезде айтты. Азыр бакыт алдап атат деп койгула, мына менин сөзүмө президент күбө. Далил болуп өтүп бере алат. Өзү айтты. Ушул мыйзамдуу шайлообу, ушул таза шайлообу. Анан ушул кичинекей шайлоонун тазалык дегенин камсыздай албаган бийлик тазалыктан 1000 эсе бийик турган, адам затынын, адам жашоосунун Аллахтан берген маңызын түзгөн адилеттүүлүк дегенди жарата алабы? Адилеттүүлүк өлгөн жерде акыйкат өңгүрө ыйлап турат дейт. Адилеттүүлүк өлдү деген сөз, бул бар жок бүттү деген сөз. Адилеттүүлүк деген бул теңдик деген. Бул тең эркиндик деген. Бул эркин атаандаштык дегенди түшүндүрөт. А бийлигиң адилет боло албай атса, өзүнүн оппонент партияларынын тизмечине чейин киришип атса, кээ бир партияларды шайлоодон өткөрбөй коеюн деп кечиктирип путун тушап атса, ушул эркин атаандаштыкпы? Ушул тең салмактуулукпу? Эми адилеттүүлүк жөнүндө айтайын. Адилеттүүлүктү тигил же бул адамга байлап берип койгон жери жок. Чындап эле. Бирок турмушта ошол адамдар мисал болуп калып атат. Адилетсиздик өлкөдө 10доп 100деп саналат. Бирок биз анын бар экенин тигил же бул атактуу адамдардын мисалында билебиз. Ошондуктан мен дагы аз адамдардын мисалында сүйлөйүн деп атам. Эки миң 17 жылы 2016 жылы камалыштыбы Текебаевтар. Президенттик шайлоонун алдында Текебаев, Садыр Жапаров, Чотонов, Мелик Мырзахматов деген кыргыздын чыгаан балдарына чабуул башталды. Атамбаев тарабынан. Анткени Атамбаевдин президенттикке көрсөтүп аткан талапкери Сооронбай Жээнбековдун ошол маалдагы рейтинги 3% болчу. Ал саясатчыларды өлкөдөн кууп чыгып, же түрмөгө камап, путу колун тушап алып туруп, Жээнбековду гонкага алып чыкпаса, жеңип коюу дээрлик мүмкүн эмес, же болбосо шайлоодон кийин чоң чыр чыкмак. Атамбаев Жээнбековду президент кылыш үчүн ушундай лөк саясатчыларды оюндан четтетти адилетсиз. А Жээнбековго шерик кылып, Бабановду деле калтырып койду. Себеби аны каалаган учурда, каалаган жерден кармап алыш оңой болчу. Эгер мени жөн эле Бабановду жаман көрүп, жамандап атат десеңер, анын Кыргызстандан качып кетип калганы буга далил. Куйругун түйүп эле кетип калбадыбы президенттик шайлоодон кийин? Ошончо элди каратып коюп эле. Мына ошол адамдар, Текебаевтар, Чотоновтар, Садыр Жапаровтар, Мелис Мырзахматовтар тилекке каршы Сооронбай Жээнбековдун президенттик тактысы үчүн садага чабылган балдар. Урматтуу кыргыз элим, калыс болгула. Адилеттүүлүк калыстыктан турат. Хандын адилеттүүлүгүн элдин калыстыгы камсыздайт. Элин калыс боло албаса, эч качан ханын адилеттүү боло албайт.
Мына ошол балдар садаға чабылып, Жээнбеков шайлоодон утуп келди, бүттү. Бирок бүгүнкүгө чейин буттары тушалып, Текебаев менен Чотонов соттон сотко каттап, Садыр Байкуш түрмөдө отуруп, Мелис чет мамлекетте качып жүрөт. Эркек болсок, жигит болсок, ушул балдар мен үчүн садага чабылып кеткен. Мен өзүм президент болдум, эми бардыгын путу колун чечейин да, кой берейин дагы, адилеттүүлүк үчүн эркекче, жигитче күрөшөйүн деп, бардыгын гонкага кой бериш керек да. Садырды түрмөгө тыгып, партиясын бирөөгө алып берип, Текебаевдин путун тушап, партиясын бирөөгө алып берип, Мелисти кууп чыгып, партиясын бирөөгө алып берип, ушунун эмнеси адилеттүү шайлоо? Менин шайлоого бара албай атканымдын себеби да ушул. Бийликтин адилетсиздигин, бийликтин мыйзамсыздыгын мен легитимдештирип койгум келбейт. Эртең тарыхта бул тарых болуп жазылганда мен да ошол жакта жазыла албайм. Мен тескерисинче саясий маданияттуулукту көрсөтүп, солидарность кылып, мен Текебаев менен, Садыр Жапаров менен, Чотонов менен, Мелис Мырзахматовтар менен көчөдө калдым эл менен. Бизге хандын жакшысы керек эмес. Бизге адилеттүүлүгү керек. Адам башын сайса, сая турган бир нерсе бар, ал адилеттүүлүк. Мен ошого сайгам башымды. Кааласа камап койсун, кааласа бышырып жесин. Мен элдин колдоосун ала албай, Жусуп Абдрахмановдун кор болгонун окудум. Исхак Разаковдун кор болгонун окудум. Насирдин Исановдун кор болгонун окудум. Бекмамат Осмоновдун кор болгонун окудум. Султан Ибраимовдун кор болгонун окудум. Насирдин Исановдун жөн жерден өлүп кеткенин окудум. Мен дагы ошолордун бири болуп калат экенимди билем. Бирок мен ошолордой болгум келет. Өлүп калсам да. Мына кече коронавирус болду. 20 күндөн ашык оорудум. Кудайдын башка планы бар экен. Калдым. Мен аны азыр ушул саясатта болуп аткан план деп билдим. Эгер ошол коронавирустан биздин сыймылыбыз чубак ажы кетти. Не деген гана адамдар кетип калды. Ушул чубак ажыны Аллах. Ушул алдыдагы шайлоодо катышып калбасын деп бизге даже ыраа көргөн жок. Биз ошончолук дагы мындай бир татыган жокпуз. Татыксыз экенбиз. Ушул чубак ажыдай балага биз татыксыз экенбиз. Кудай алып койду. Ал саясатка аралашып, шайлоого барайын деп аткан экен. Биз билбедик, кийин жаңкы шопуру бир интервью берип атып айтты. Барган аткан деп. Көрдүңөрбү? Бизге Кудай эмнелерди гана ыраа көрбөй атат. Ошондо төшөктө жатып, чубак ажынын өлгөнүн келдим. Акыбалы меникиндей экен, сүйлөй албай калыптыр. Баарыныкын көрүп аттым. Сүйлөшүп аттым ооруп аткандар менен. Мен менен сүйлөшүп аткан кээ бирлери өлүп кетти. Адам өлсө, төшөктө жатып да өлүп калат азырет. Курманжан энебиз айтты. Ошо Курманжан датка киносун көрүп да кыргыз сабак албады да. Мисалы үчүн, мага бүгүnkө чейин кулагыма угулат. Кыргыз төшөктө жатып өлбөйт. Кыргыз кылычтын мизинде кетет деп. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп бизге жакшы маек куруп бердиңиз. Буюрса бул маекти биз кеспей, болгондой элге тартуулайбыз. Эл тараза, эл сынчы. Сиздин сөзүңүзгө эл калыс болуп берет деген ишеничтебиз. Бизде бүгүн Суроо долбоорунда 5-чакырылыштын депутаты Бактыбек Калмаматов болду. Сизге терең ыраазычылык. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.